iriштештирилген кытайлык инженерлер тарабынан орнотулуп, чогултуу иштери башталып алынат. Кымбаттуу калай калк, урматтуу Талас чергесинин тургундары, бүгүн Талас шаары жаңылыктарга бай. Анткени 3 жерге капсула салып жатабыз. Мектепке, паркка жана заводко. Азыр Талас шаарынын Борбордук паркын курууга старт беребиз. Каржылоо булагы, бул жерде да айтылып кетти, республикалык бюджет дээрлик 100 миллион сом бөлүп бердик. Мага келген маалыматтар боюнча жана өзүңүздөр да көрүп жатасыздар, ушул каражаттын 74,2 миллион сомуна парктын жабдуулары сатып алынды. Эми паркты оңдоо жана орнотуу иштери калды. График боюнча парк 31 августка карата бүтүп ишке берилет. Учурдан пайдаланып, аттракциондорду орнотуу үчүн парктын аймагындагы жеке менчик жер участоктарын муниципалдык жерлерге алмашуу иштери жүрдү. Түшүнүү менен кабыл алып жаткан жарандарыбызга да рахматыбызды айтабыз. Эмне үчүн парк дешиңиздер мүмкүн. Анткени биринчиден жогорку технологиялуу 21-кылымда кыргыз жеринде адам буту баса элек жапайы жаратылыш, дүйнөдөгү эң чоң мөңгү жана суу запастары сакталып турат. Ушундай сыймыктуу табияттуу керемет жер бизге чейин келдиби? Эми аны биз келечек муундарга мурас катары өткөрүп беришибиз керек. Ушул жылдагы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ак илбирс өлкөнүн улуттук символуна айланды. Өлкөдө жашыл мурас долбоору ишке ашырылып жатат. Мамлекетте салынып жаткан эс алуу жайлары, парктар, гектарлап отургузулган токойлор кыргыз элинин гана эмес, жер планетасындагы адамзаттын келечек тагдырына көрүлгөн камкордукка кошулган тамчы салым болууда. Биздин жашыл мурас идеябыз улуу максаттарды көздөйт. Бул паркта ушул асыл иштерибиздин бири болот. Экинчиден, элдин саны жыл сайын өсүүдө. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 7 миллион 300 миңден аштык. Урбанизация процесси ургалдуу жүрүүдө. 4 дубалдын ортосунда камалбай, элдин эс ала турган жайы болушу керек. Ошондой эле Ош менен Бишкекти көздөй эле агылбастан өсүү точкалары катары башка шаарларды да өстүрүү иштери колго алынды. Жалал Абад, Каракол, Балыкчы, Нарын, Баткен, Кара-Балта, Токмок шаарларында да каражаттар бөлүндү. Урматтуу мекендештер, эч качан Талас шаарына 1 миллиард сом мамлекет тараптан кирген эмес. Таласка быйыл президентибиз 1 миллиард сом бөлүп берди. Таластын жолдору жасалууда. Таластын аэропорту оңдолду. Буюрса жакынкы 5 жылда Талас таанылгыс болуп өзгөрөт. Бул боюнча Талас шаарынын мэринин бардык пландарын карап чыгып бекитип бердик. Бүгүн мен 3 жерге капсула салганы келдим. Ушул ыргакта Борбордук паркыңыздар артта калбашы керек. Бул парк жаратылышка жакындыкты, коомдук ынтымакты жана жарандардын эс алуу маданиятын даңазалаган аянтча болот. Табигый табиятка жакындаштырылып салынган заманбап парк шаар тургундары жана коноктору үчүн таза абанын астында эс алып, ден соолугун чыңдоого жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого арналат. Бул парк ар бир келген адамга жагымдуу маанай тартуулап, жакшы жашоого шыктанууларды жаратсын деп тилейбиз. Азыр экономикада ички дүң продукциянын көлөмү 1,5 триллиондон ашты. Өсүү темпи 2025 жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча 111,7% түздү. Бюджетибиз өстү. Өлкөдө асманга карай алгалаган курулуштар башталды. Мамлекет туруктуу өнүүгө карай бакыт алган учурда дени сак эл мамлекеттин байлыгы, түгөнгүс ресурсу. Дени сак адамдар гана өнүккөн өлкөнү кура алат. Мамлекет эли менен түбөлүктүү, элибиз аман, ден соолугу бекем болсун. Табият менен таттуу мамиледе жашаган кыргыз урпактары кылым турсун. Урпактар эркин Кыргызстанды бизден кийин да гүлдөтүшсүн деген үмүттөрдү артып, капсуланы жакшы ниеттер менен салалы. 100 жыл бат эле өтөт. Ошондон кийин ачканда биздин урпактар жакшынакай эң сонун жашоодо болсун. Рахмат.